Министрлер кабинетинин түзгөн эксперттик комиссиясы Кумтөр алтын кен ишканасына иш сапар менен барып келди. Жумушчу топтун курамына Кыргыз өкмөтүнүн чакыруусу менен келген Орусиялык Москва мамлекеттик университетинин окумуштуулары киришти. Дүйнөнүн эң бийик кен жери саналган деңиз деңгээлинен 4200 метр бийиктиктеги ишканада бир канча күн изилдөөлөрүн жүргүзүштү. Окумуштуулардын иш сапарына биздин чыгармачыл топ дагы байкоо салды. Бул тууралуу кененирээк кийинки материалда. Үстүздөө жылы министрлер кабинети парламенттин кароосуна мөңгүлөргө жакын жердеги стратегиялык ишканалардын иштөөсүнө жол ачкан кодекске оңдоп түзөтүүлөрдү киргизүүнү сунуштаган. Мыйзамга алымча кошумчалар биринчи жана экинчи окууда эле кабыл алынган. Бирок депутаттар толук жыйынтыкты кабыл алууну күзгүгө калтырышты. Аны алдын алып, Кумтөр кен жерине жакын мөңгү катмарларын изилдөө максатында Кыргыз өкмөтү тоо кенчилер жана гляциологдордон турган эксперттик топ түзгөн. В последнее время очень много разных Акыркы учурларда мөңгүлөрдүн абалы тууралуу ар кандай пикирлер болууда. Айрыкча сындар көп айтылып жатат. Алардын абалы, келечектеги кесепеттери, өзгөчө мөңгүлөрдүн жана кен жериндеги суу ресурстарынын, Кумтөр суусунун жана башка Нарын дарыясына кошулган агын суулар боюнча Кыргызстандын илимий чөйрөсүндө түрдүү ой пикирлер айтылууда. Жумушчу тобунун милдети муздардын эришинин чыныгы себебин жана кен казуу мындай ири муздарга жана суу мөңгүү ресурстарына таасир тийип жаткандыгы тууралуу бүтүм чыгарып беришмекчи. Комиссиянын курамына бардык профилдик мекемелердин өкүлдөрү, адистер жана суу ресурстары, гляциология, гидрометеорология сыяктуу көптөгөн илимий тармактан окумуштуулар кирди. Ал эми көз карандысыз эксперттер катарында гидрология, гляциология жана айлана чөйрөнү коргоо маселелеринде ири тажрыйбага ээ Москва мамлекеттик университетинин окумуштуулары чакыртылган. Мы приехали для того, чтобы осуществлять гляциологические наблюдения. Биз тандалган мөңгүлөргө гляциологиялык байкоо жүргүзүү үчүн келдик. Кыргызстанда акыркы учурларда Советтер Союзунан бери каралбай бараткан абалдарды калыбына келтирүүгө аракеттер жасалганы байкала баштады. Вы были после распада Советского Союза утрачены. Эксперттер көп жылдык кен жеринде комплекстүү изилдөөлөрдү башташты. Алардын ишинин жыйынтыгында окумуштуулар мөңгүү катмарларынын өндүрүштүн мурунку абалы жана андан кийинки кен иштетүү учурунда салыштырмалуу анализ жасашат. Эң биринчиден мөңгүлөргө кен ишканасынын жана климаттын тийгизген таасирин аныктоо турат. Буга көз карандысыз окумуштуулар жардам берет. Алардын милдети дагы бул маселеге чыныгы жана адилеттүү баа берүү болуп саналат. Мы имеем неплохой опыт по работе с ледниками. Биздин мыкты тажрыйбаларыбыз бар. Комиссиянын ишине өкмөттүн койгон суроолоруна так жооп берүүлөрүнө жардам бере алабыз. Бизде бул жумуштар Кумтөр менен түзүлгөн келишимге ылайык. Мөңгүлөргө жүргүзүлгөн 5 жылдык мониторингдин алкагында пландуу түрдө жасалып турат. В рамках 5-летнего мониторинга за ледниками. Бардык эксперттик топторго дегенде мындай уникалдуу алтын кен өндүрүшү менен кенен тааныштыруучу экскурсия жасалды. Аларга кен жериндеги негизги кайталангыс коозугу болгон Давыдов, Сары Төр жана Лысый мөңгүлөрү, Петров көлү жана башка маанилүү жерлер көрсөтүлдү. Дали ушул Петров көлүнүн суусу лагердеги тазалоо курулуштарында колдонулат. Кен жерин кыдырып бүткөндөн кийин комиссия мүчөлөрү жана окумуштуулар байкоолорун жана ой пикирлерин бөлүшүшүп, окумуштуулардын мындан кийинки иш пландарын талкууга алышты. Алдын-ала отчетторго ылайыктуу. Орусиялык бир окумуштуу кээ бир гана кемчиликтер болбосо жалпысынан Кумтөр ишканасы эң заманбап талаптарга жооп берип жана өндүрүш процесстерин уюштурууда сабаттуу мамиле жасалгандыгы менен айырмаланып тургандыгын белгиледи. Сегодня мы сделали, в общем-то, 12-страничный отчет. Бүгүнкү күнү биз Кыргыз өкмөтүнө 12 барактан турган отчет даярдадык. Негизинен маселенин өзөгүн туура түшүнсөк, канда болгону өзүнчө стилистикалык жумуштар гана калды. Анын тууралыгын тактап бекитип беришибиз керек. Работа. Подправить его, в общем-то, расставить акценты правильно. Алгачкы ой пикирлер даяр болуп калды. Бирок алгачкы жыйынтыктар жана бүтүмдөр тууралуу айтуу али эртелик кылат. Изилдөөлөр аяктай элек. Ал эми иш сапары алкагында окумуштуулар дагы бир аз кармалышып, изилдөөлөрүн улантышмакчы. Көз карандысыз тараптын иштери менен комиссия изилдөөлөрү толугу менен аяктары менен таанышмакчы. Ал эми кат түрүндөгү толук аяктаган бүтүмүн окумуштуулар тобу өкмөткө ушул жылдын сентябрь айында сунуштайт. Эксперттик топ жыйынтыктарын
сунуштарды иштеп чыгат. Андан кийин гана өкмөт Кумтөр компаниясы менен биргеликте калган маселелерди биргеликте чечишет. Остальные вопросы. Көз карандысы садистердин жыйынтыктары жана бүтүмү Кыргызстандын министрлер кабинети үчүн стимул болчу аргумент болуп, мөңгүлөр маселесинин чечилиши алдыга жылышына жардам берет. Анткени Бийик Тоолук Кумтөр ири стратегиялык ишкананын туруктуу иштеши менен өлкөбүздүн көптөгөн экономикалык көрсөткүчтөрү аныкталат. Бирок жыл сайын ишкана оор абалга туш болууда. Суу кодексинин айынан ишкананы токтотуу инвесторлордун гана баш оорусуна айланбастан мамлекеттик бюджетти түптөөгө милдеттүү болгон өкмөттү да ойлондурууда.